Эми 3 жаштагы балдардын конфликттери кандай болот? 3 жаштагы балдардын конфликттери конфликтти баштоочулар 3 жаштагы балдар болуп саналат да. Анткени өзүңүздөр жакшы билесиздер, 3 жаштагы балдардын кризистик абалы өтө оор болот. Анткени дал ушул үчүн 3 жаштагы балдарда мен деген инсандык түшүнүк, мен дагы өзүмчө адам экенмин, мен да өзүмчө инсан экенмин деген өзүнүн мен деген, башкача айтканда я же болбосо я же мен адам, мен инсан деген түшүнүк калыптанат дагы. Булар аябай өзүм деген меники деген түшүнүктөр өтө капризный деп коет го, өтө ушундай өнүккөн учур болот да. Дал ушул курактагы балдар урушту баштоочулар болуп саналат дагы. Өзүнөн чоң 4 жаш 5 жашка чейинки балдарга чейин кол сала берет. Тактап айтканда булар башка балдардын колундагы оюнчуктары же болбосо буюмдары, кандайдыр бир жакшы көргөн жакшы тамактары, шоколад маколад болуп чыкса ошолор көрсө тартып алгысы келет, ээлеп алгысы келет. Эгерде ал кандайдыр бир башка баланын колунан оюнчугун тартып алган болсо, экинчи бала ага эч кандай жооп кайтара албаса, реакция кылбаса, ошол 3 жаштагы баланын мээсине ушундай кылса болот экен деген ой келет экен дагы. Кайра башка дагы балдарга балдардын колунан оюнчуктарын, буюмдарын, печенье сыяктуу тамактарын тартып ала баштайт. Кайсы бир бала ага каяша айтып колундагы нерсесин бербей каршылык көрсөтүп турган болсо, бул балдардын мээсинде күчүбүз тең экен, бул мага бербейт экен деген түшүнүк кадимкидей орнойт дагы, башка балдарга тийишип көрөт экен. Бул бул учурда биз балдарга негизи эле кичинекей балдардын уруштарына таптакыр ата энелер аралашпай, кийлигишпей, жөн гана байкоочу болушубуз керек. Анткени булардын баардыгы табигый түрдө балдар өзү жон териси менен сезип, жашап өтүп, өз башынан өткөрүшү керек. Эгерде биз аралашпай, болушуп, же болбосо жөндөп кагып силкей турган болсок, булардын өнүгүү, өсүү жолдоруна биз тыюу салган, өнүгүү өсүүсүнө жолтоо кылган, мешайт кылган болуп саналат экенбиз. Дагы бир нерсе, ушул 3 жаштагы балдарда менин территориям башканын территориясы деген түшүнүк пайда болуп, өзүнүн территориясын коргошум керек, меникин өзүмдүн территориямды сакташым керек деген түшүнүк пайда болот дагы. Эгерде мен сактап алсам, менин территорияма башкалар келип кирип алат дагы, менин жашоомо бийлик кыла баштайт. Жакшылап психологиянын тили менен айтканда, чек ара түшүнүктөрү пайда боло баштайт. Дал ушул 3 жаштан баштапчы. Эгерде ушул 3 жаштан баштап биз аны болбой эле кучактап өп, же болбосо эркине койбой колдорун кысып ойной турган болсок, буларда чек арамды коргой албайт экен, мени чоңдор тарабынан тепсесе сындырса болот экен деген туура эмес түшүнүктөр, ойлор орноп калышы мүмкүн. Андан сырткары ушул 3 жаштагы балдар кол көтөрүүнү үйрөнө башташат да, кол көтөрүүнү, башка кылганды. Эгерде булар кол көтөрүүнү мындай конфликт катары же болбосо бирөөнү зулум кылайын деген ойдо эмес, жөн гана жашоодон көргөн билгенин туурап кол көтөрүп таштайт. Ошол учурда ата энелер жөн стоп, мага жакпады, кол көтөргөн мени оорутту деп айта турган болгон болсок, балдарда акырындык менен ата энеге болгон ата энесин кол көтөрүү жана башкаларга кол көтөрүү адаттарын жок кыла баштайт. Жашоосунда бала ошо кол көтөрбөш керек экендигин колдоно баштайт экен. 3 жаштагы балдар жашоодо өзүнүн конкуренттери бар экендигин, өзүнүн күчтүү инсандар бар экендигин, каршылаштары бар экендигин, өзүнөн улуу балдар 4, 5, 6 жаштагы кыскасы өзүнөн чоң улуу балдар бар экендигин, аларга күчү тең келе албастыгын түшүнгөн этаптан жашап өтүшөт экен. Бул жагында өзүмчө сактап өтөйүн.